Ат жалында эркин ойноп, көчүп конуп жүрүүгө шай жыралган жоокер элдин кулк мүнөзүнө, улуттук өзгөчөлүгүнө жараша сандаган кыймылдуу оюндарды ойлоп табышкан. Ал оюндар биз жашап жаткан күндөргө дагы жетип, кай бирлери социалдык мазмунга жараша өзгөрүүлөргө дуушар болгон. Ар бир жааны биринчи керип алабыз. Буттун эки буттун ортосуна өткөзүп, монтип кергенде буттардын сөөктөрү оорчу. Муга чейин ийип келе алчу эмесмин. Азыр мына өзүңөр көрүп тургандай. Бул жаанын өзүнүн бир касиети бар. Бир жааны кармасаң, сиздерге таң калыш болуп атпайбы? Бул жерде 80% бир атып көргөн киши 80% бул аябай кызыгып калат да, бул жаат өнөрүнө ооруп калат деп айтсам болот. Бул ушундай касиеттүү курал жаат.